Урматтуу мүдүрлөр, урматтуу устаздар, биз дагы баягы имам болуп иштегенбиз, райондо иштедик, казиятта иштедик. Баягы фатваларды коомчулукка жеткирүүчү тапшырмаларды, талаптарды имамдарга жөнөтөбүз да, бирок биз барып текшергенде ошол фатва сап-сары болуп текшере турганын көрөбүз да. Ошол жамааттан сурасак, ошол фатва боюнча такыр маалыматы жок болуп чыкты да. Текшерүүнүн натыйжасы. Демек, ал кагаздар барып ошол жерде саргайып турат, анын ичиндеги мусулмандарга болгон фатва, эскертүү, талаптар коомчулукка жетпей келет да. Мына бүгүн ошон үчүн биз бүгүн жума хутбаларында телевидение аркылуу мамлекет канчалык күрөшсөк дагы экстремизм, терроризм боюнча статистика төмөндөбөй келет. Бул ошол айылдагы биздин имамдарыбыз жергиликтүү жамаат менен толук кандуу иштебегендигин анализин чыгарат да. Ошон үчүн биз сиздерге муктажбыз. Биз бүгүн кайра аттестация кылуудан бир натыйжа көрбөй атабыз. Себеп дегенде ошол аттестациядан өткөндөн кийин ошол кызматты аркалай турган, бычакка сап боло турган диний кызматкерди таба албай атабыз да. Диний кызматкерди көрө албай атабыз. Диний кызматкерди ошол ордуна кое албагандыгыбыздан сиздерге биз бүгүн өтө муктаж болуп турабыз. Биз биринчи сап башында, биринчи орунда ушул реформаны, тагыраак айтканда, мындай бир түптөө маселесинде диний окуу жайлардан баштайлы деп кадам таштаганбыз. 40 кадамдын ичинде ошол бар. Алла ыраазы болсун, мамлекет тарабынан дагы, мына госкомиссия тарабынан дагы колдоолор болуп, ушуну жакшы билели бир туугандар, биздин бир мамлекетибиз бар да, Кыргызстан деген мамлекетибиз бар. Бул мамлекетибизде дин чөйрөсүндө болуп көрбөгөндөй колдоолор болуп жатат. Биз башка мамлекеттерге деле мындай сапар менен барып атабыз, көрүп атабыз, бирок биздин мамлекеттегидей диний чөйрөдө колдоону мен мисал көрбөй келем да. Болсо дагы биздикиндей эмес. Патриот катарында, мамлекетти сүйүү катарында биз ушул мүмкүнчүлүктү пайдалана билишибиз керек. Бирден бир биз ошол максатта сиздерди колдоп, даражаңарды көтөрүп, жакындан жанашып, сапаттуу, билимдүү, илимдүү, татынакай нур жүздүү кадрларды жетиштирип, мамлекеттин саясатын, дин саясатын татынакай так ишин алып баруучу кадрларды жетишиш үчүн биз бүгүн биринчи орунда ушу диний окуу жайларга көңүл бурууну программага койгонбуз бир туугандар. Ошон үчүн сиздерде чоң бир жоопкерчилик турат. Биз муфтият госкомиссия мына колубуздан келишинче сиздерге жардам бергенге аракет кылабыз. Андан сырткары ошол мыкты диний окуу жайдын студенттери бүгүн стипендияга ээ болуп отурат. Бул стипендия дагы бул башталгыч, Кудай буйруса, мунун саны дагы өсөт. Аллахым ыраазы болсун. Кудайым ишиңиздерге ийгилик береке берсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Муфтият тарабынан чакырылып, Бишкек шаарындагы эң мыкты медресе деп таанып бизге бир сыйлык берилди. Аллах ыраазы болсун. Бул сыйлык биздин иштеп аткан устаздарыбыздын, окуучуларыбыздын, врачыбыздын, бухгалтерибиздин иштеп аткан баардык жамаатыбыздын бир сыйлыгы. Иншалла элибизге кызмат кылууду улантабыз. Бизге ишенич билдиргениңиздер үчүн Аллах сиздерден ыраазы болсун. Эң мыкты студенттерди чакырган. Жана дагы аларга өзгөчө сыйлык кылып стипендия дагы бөлүп беришти. Жана бул быйылкы жылдан башталды. Жана алардын эң биринчилерден болуп мен алып отурам. Жана буга дагы сиздерге чоң ыраазычылык билдиремин. Биздин чет тилдер кыздар медресебизде 100дөн ашык окуучу илим алат. Ал 2 жаатта болот. Биринчиси илим жаатында, андан кийин Куран курстары дагы бар. Ал жакта биздин медайымдарды жана ашпозчуларыбызды кошкондо 10дон ашык устазаларыбыз бар. Бизде Азирети муфтийибиз ушундай стипендияларды берди. Аллах таала ыраазы болсун. Буга стипендияны биринчилерден болуп алганыма абдан кубанычтамын. Мен аты жөнүм Сейтматов Барсбек Алиевич. Мен Кара Суу районунун Апизен Ислам институтунда окуйм. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Активдүү катышкандыгы үчүн муфтийибиздин атайын сыйлык барачкасы менен дагы сыйланып отурат. Мына ушул ишти кылып жаткан муфтиятка Азирет муфтийибизден Аллах ыраазы болсун. Мына бул башталгычы болсун дейли. Мына студенттерибизге дагы быйылдан баштап муфтийдин стипендиясы деп атайын стимул катары, түрткү катары жакшы бир жышан башталып жатат. Аллах таала ушул иште салымы болгон бардык бир туугандарыбыздан ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.